Ооба, көп учурда кайсыр кырдаалга карап тигил же бул планың өзгөрөт. Амангелди Агайдын советтик армияда кызматын өтөп келгенден кийин Кыргыз мамлекеттик университетинин даярдоо бөлүмүнө немис тилин окуткан мугалимдик кесипти тандап калуусуна да дал ошол учурдагы шарт себеп болуптур. 4 орун бош экен. Подготовительный эме ачылыптыр. Жаңы ошо 69-жылы жаңы ачылыптыр. Подготовительный бөлүм. Биринчи ачылыптыр. Анан 4 орун калыптыр. Бирөө английский, бирөө немецкий, бирөө математика, бирөө физика. Анда аякта жанагы юрфак, экономак жок болчу. Кайгын арасын мен сурадым, кайсы агайлар жакшы окутат десем, ага айтты, немецкийде Рахманов деген окутат, абдан кыйын ага айтат. Аны университетте мен артыкчылык менен бүттүм. Анан мени университетке калтырып койду. Анткени мен биринчи кыргыз экенмин. Жана инфакта артыкчылык менен бүткөндөр. Баары орустар бүтүшкөн, башка улуттар бүтүшкөн. Чет тилин кызыл диплом менен бүтүргөн биринчи кыргыз мугалимдин жогорку окуу жайга жиберилгени айрыкча жакындарынын арасында чоң сыймык жаратат. Ал учурда жогорку окуу жайда иштөө министр болгондой эле абройлуу эле дейт Амангелди Бекбалаев. Бирок илимге умтулган жаш адис ректордун колдоосу менен дароо эле кайра аспирантурага окууга кетет. Табашалиев унутпайм эч качан ошо кишини эле. Мындай айткан легендарлуу адам да, легендарлуу адам. Легенда. Аны айтты. Же иштейсиңби азыр иште, же окууга жиберейинби? Мен айттым, аспирантура барам дедим. Айт, орун ач деди. Анан орун ачып, ошол эле жылы кеттим. Бир күн саак бербей кеттим. Аспирантурада адегенде немис тилинин башаты болгон гот тилин окутат. Анда көптөгөн сөздөрү кыргыз тилине окшоштугу болочок илимпозду кызыктырат да, бир нече багыттардын ичинен немис тилинин тарыхы деген теманы тандап алат. Муну тандап алганым, немис тилинин тарыхы деп тандап алганым анткени жанагы гот тил экзаменди гот тил демесем Хрустпен уйкасы чыкты көпчүлүгү. Атасы ата экен, апасы апа экен, түгүл эле майдан экен. Илимге баш оту менен кирген аспирант күн-түн билбей окуу менен алектенет. Натыйжада кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү жактап келип, өзү окуган факультетте кафедра башчы болуп калат. Ал кафедрада жалаң немистер иштеши, биздин немистерибиз иштеши. Фризенги, Эгейнде, Эске, Гольгамер деген бүт менен окуткан эжелер, агайлар ошолор башкарып калды. Окутуучулук кызматта тажрыйба арттырды. Түрдүү эл аралык илимий конференцияларда орус жана немис тилдеринде доклад жасады. Илимий иштерин улантып 1992 жылы ошол эле темада докторлугун коргойт. Гот тилин, немис тилин терең билгендиктен бир катар европалык архивтерди окуп изилдейт. Табылгаларын илимий макалада жазуу менен бирге Атилла кыргыздардын ханы өңдүү бир катар тарыхый романдарды жазган. Илимий статья жазсам, макала жазсам 10 киши окуйт, 5 киши окуйт, башка окуйт. А мындай көркөм түрдө жазсам, адабий көркөм түрдө жазсам, көп окуйт, баары окуйт, түшүнөт. Ошон үчүн адамдар ушуну билсин деп жасаштар мен. Биздин кыргыздар аны билсин. Биз жөнөкөй эл эмеспиз. Бизди Кудай жакшы көргөн элбиз. Мына 2200 жылдан бери бизде эмебиз бар, жана ысымыбыз бар. Өзүбүз мамлекеттүүлүгүбүз бар. Кандай болсо мамлекеттүүлүгүбүз бар. Агайдын илимдеги эмгеги жаштарга берген билими жогору бааланып, көптөгөн мамлекеттик сыйлыктардын ээси болду. Буга чейин 2 жогорку окуу жайдын ректору, Кыргыз Орус Славян университетинин гуманитардык факультетинин деканы болуп көп жыл иштеди. Азыр ушул окуу жайдын германистика борборун жетектөө менен өзүнүн артынан илимге жаштардын чоң тобун даярдап келет. Кандидат докторлор даярдайм. Ушул жерге келишет. 30 кандидат даярдадым, 5 доктор даярдадым. Акыркылары проректор, ректор болуп иштеп жүрүшөт. Аягылар зав кафедра болуп иштеп атышат баары. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору, профессор, белгилүү германист, Россиянын педагогикалык жана коомдук илимдер академиясынын, Нью-Йорк илимдер академиясынын академиги, бир катар тарыхый романдардын автору Амангелди Бекбалаев жаштарды илимге тарбиялаган чыгаан алымдардын бири. Калия Карыбекова, Адилет Алмазбеков, билим жаңылыктарына.